Акын деген ардактуу ат сыйгандай, ошол сөзгө жан жакшылык сыйгандай, оттуу ырдан окчун калат өмүрү, акын өжөр боло албаса дыйкандай. Мезгил менен алып урушуп ал эми, албарс ойду тамчылатса калеми, калыс жүрөк окуучунун оозунан келер мунга жете бермек дареги. Жакшы саптар менчик эмес бирөөнүн, эл алсырайт асыл сөздүн үрөнүн, эгер акын адил жашап өмүрдө, ата журтка таштай алса жүрөгүн. Арыбаңыз кадырман теле көрүүчүм, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүн дагы мына ушундай чыгармачыл инсандар менен маек куруп, сиздин руханий чериңизди жазууга аракет кылабыз. Бүгүнкү бизде конокто Үпөл Исакова эжекебиз. Саламатсызбы? Келиңиз, анда маектин башында мына ушул акындыкка болгон алгачкы кадамдар, балалык кездеги элестер жана туулган жериңиз, мына ушул тууралуу теле көрүүчүлөргө кененирээк айтып берсеңиз. Жакшы болот. Мен эми ушул акындыктын жолунда бул эми жан дүйнө менен болгон баа деп эсептейм бул акындыкты. Ошо ыр жазуу дүйнөсүнө мен ошол мектепти бүтүп аткан мезгилден аралашып калгам. Кийин ушул таштап коюунун аракетин кылдым, бирок такыр ташташ кыйын экен. Кайра эле ошол эргүү келет же кайсы бир убакта ушундай бир саптар жан дүйнөңдү кыйнайт, ошол убакта жазбаганга аргам жок болуп жазып келатам. Буга чейин ушул 2002 жылы Сезим ыргактар аттуу китебим чыккан, алгачкы китебим болчу. Андан кийин Айыл аттуу китебим чыкты, андан кийин Өмүр белеги деген китебим чыкты. Бүгүнкү күндө Дүйнөмдүн кыйкырыгы аттуу китебим даярдалып турат. Буюрса жакын ортодо чыгарам деген үмүттөрүм бар. Бүгүнкү таң, ушу бүгүн бир башкача атты таң. Куштун тили угулгандай жакындан, бир жагымдуу мээрим сылап өткөндөй, сыдырым жел таңды дагы шаң кылган. Көзүм ачтым жаңы тилек кайталап. Сулуулуктан асмандагы нур тамат, көгүшмөй экен ак булуттар ордунан, жылгысы жок, көктү бузбай ыкшалат. Анда санда калган жылдыз жарыгың, дааналанып таңды сүрө жандырдың. Күн нурларын акырындап ааламга чача баштап, жылдызды да жашырдың. Нурлар менен келген муза жаңылык, ыр калемди колго кайра алдырдың. Куштар үнү эң жагымдуу элиртип, эргүү берип, мен кайра чакырдың. Нурларыңа бөлөнөйүн кайрадан, оолактайм ыр музага табынам. Таң сырлары ойлорума жуурулуп, кур эмесмен таң кийгизген таажыдан. Ыр дүйнөгө аралашып таң менен, куш маарыткан таң сырларын жактырам. Жаз күтөм, калып кеткен карлар болуп бушайман. Жамгыр селдеп, четтен барды эритет. Күндүн кези келип турат, жазга маал, бала чуркайт козулакка ээрчишип. Ушул жазды делбөөңдү тосууда, жүрөктөгү күйшөп жүргөн ойлорум, жан дүйнөмдү жооткоткон үчүнбү, ырды издеп жамгыр жууган. Көөдөнүмдө кыштын музу эрибей, жан дүйнөмө жаз келбеди чыйрыгам. Буулуккан ой уңшуп алып тынчтанат, жай мезгилди туюламын сыртымдан. Мекеним жытым сонун, жытың сонун мурун өрдөп, бийик тоо кенен жайлоо мага көрүнөк. Айланчык жүрөм сенден алыс кетпей, кылымдар кезген тарых өчпөс өрнөк. Мекендин шылдыр тунук булагы бар, бузулбас салт санаасы үрп адаттар. Журтумдун мөлтүр таза суусун ичип, суктанат мекениме асыл жандар. Мекендин тоолору көк тиреп турат, мойнуна жашыл жайыт түр топурак. Кен байлык, эл байлыгы өйдөлөтүп, тоолордо улар бүркүт күйлөйт канат. Мекеним менин бейиш төрү көрктүү, жел айдар сыдыргандай асман көктүү. Чокулар шаң кайышып кылымдарда, кооздук берет тоого күзгү мөңгү. Жылмай,
бир сырдуу бол, өз ишиңе бышык бол, элиң менен мамиледе ысык бол, эзелдеден элге шен жакпаган, ошентсе да салам үзбө, сунук бол. Жумшак болсоң, байкатпастан кемирет, эссиздер көп, четке түртүп эсирет, алсыз дешет унчукпасты аңкоо деп, көз алдыңда мактап туруп жебиет. Бекем болсоң, мерезатка коносуң, жеткен бышык дешет муздай тоңосуң, катуу дешип этияттап турушат, кылчактаба өзүң үчүн жоргосуң. Колу ачык берешенди жактырбай, ысырапчыл дейбиз оюн айттырбай, аябаган бир нерсесин ачык кол, а бирөөгө жагат жүргөн ачылбай. Аябаган бар нерсесин ачык кол, а бирөөгө жагат жүргөн ачылбай. Үнөмчүлдү буюмуга бекемдеп, жактырбайбыз аны жүрсүн эсен деп, өтө сараң байлык менен көпкөндү жашайт дейбиз жебичкенин эсептеп. Эх, ошондо адамга адам жакпайтчын, жок дегенде кабак түйбөй жылмайгын, жакшылыкты жылмайгандан баштайлы, анда деле чындык көпкө жакпайсың. Адамдарды жарк деп күлүп тосолу, башкалар да сага карап жылмайсың. Чыгармачыл адамдар ар бир нерсеге мындай көңүл буруп, турмуштун оош кыйыштарын жазып, калемге жазган акындар болуп эсептелинет. Андыктан сиз жашоодо кандай багыттагы ырларга жакынсыз? Мен көбүнчө ушул кыйынчылыкка туш болгонумда ырларым жазылып калат. Эргүү көбүнчө мага ушул эртең менен таң алдында келет. Мен кааласа каалабаса эртең менен саат 5-те 6-да ойгонуп, сөзсүз түрдө ушул бир ыр жазып же бир эки ыр жазып, ошо таң менен өзүнчө кубанып, толкунданып ушинтип анан алып жүрөм бул ырды. Кечирбестен кетпегин, ар адамга ар кыл жашоо табыштап, ар кимини адам кылып жараттың, рух эркимди арасына коштуң да, акындык жол тарабына караттың. Ал сапардын азабына элирдим, сен өмүрүн бердиң мага кей жерден, жашоодо рас канча көйгөй чеңгээлдеп, көөдөн жарар көр турмушту кечирдим. Эл жеткендей оңой байлык илбедим, көктөй албай туйгу көчөт тиккеним, акактадым тил катырган аптаптан, чаңкап келдим, суусун канып ичпедим. Кыйналууну кылдың энче эшилдим, ата энемден ажыраттың эзилдим, өткөрсүн деп убарада жарыкты, жүрөгүмө айыкпас тарт келтирдиң. Жек көрүүгө аз калды да кетилдим, антсе дагы бүгүлбөдүм, жетилдим. Кетсем эгер амириңден аша чаап, кечир мени жаратканым кечиргин. Ташып турам, мүрзөңдө турам апа, көөдөнүм толуп ташып, күйүтүм батпай ичке, жан дүйнө мыйдан жашып, искеймин топурагың, арманым айтып бирден, ааламга батпай жүрөм, капалуу күндө калкып. Алдыда жоолум жоктой, төпөйүл күндө турам, келечек кептелгендей, туңгуюк чекте булам, өксүүдө бүткүл дүйнөм, өзүңсүз жүдөп жүрөм, кеңешиң керек эле дал азыр, өзүң айткан түтөгөн каңырыгым, жүдөгөн жаман кызың, көөдөнүм каалап турат, көксөп мен жакшылыгың, кыйналсам бекем бол деп, шыктанчу күндөр кайда, азыр мен баалап турам мен үчүн чоң кадырың. Жүдөдүм, чөгүп кеттим, турмуштун жүгү баскан, жан дүйнөм ооруганда, мүрзөңө кылчактагам, апаке түшүмө кир, дем берчи өмүрүмө, кыйналгам күндө эстеп, кыйкырып ыйлап алам. Сырларымсың, сен мага бүтүн бойдон өкүнүчсүң, аткарылбай калганы сен өтүнүчтүн, жараткан мага ыраа көргөн эмес, сүйүүдөн бакытка мен чөмүлүшүм. Сен менин өмүрдөгү арманымсың, эрте таап, кештеп келген ардагымсың, өмүрдө бир багытка жүрбөй калган, сүйүүдөн айтып бүткүс дастанымсың.
Сен менин жүрөктөгү сырларымсың, жарыкка кештеп чыккан ырларымсың. Ширемди бүтүн өмүр көксөп жүргөн, тутантып күйө албаган жыргалымсың. Учурда мыкты акындар чыгып жатат, жаштар акындар чөйрөсү. Негизи бүгүн ырларды жазуу үчүн, чыгаруу үчүн аянтчылар, платформалар кенен десек болот, социалдык тармактар, интернет желилеринде өздөрүнүн ырларын активдүү жайгаштырып жатышат. Сиз эми жаштардын арасында, мисалы үчүн, сүйүп окуган акындарыңыз барбы? Ошол ыр жазууда сөзсүз түрдө кумир туткан акындарың болот, сөзсүз түрдө таянган акындарың болот. Ошол эле учурда бүгүнкү күндөгү көрүнүшкө токтолсок, эми ыр жазгандар негизи коз карындан да көппүз деп айткым келет. Азыр чындап эки сөздүн башын бириктирип ыр деп жазып чыккандар аябай көбөйүп кеттик. Бул Клара Ниязова деген эже жакшы жазып жүрөт. Ушундай эжелер менен сыймыктанам. Кундузбү Маматова эжелерим бар. Буйруса дагы деле ушундай бир жакшы акындардын артынан, ошолордун изи менен барабыз деп үмүттөнөм. Кара жер, тайнем айтчу, ашынганда байларың, мүрз аралап, ойдун тартып убайын, басып жүрүп, кетишчү деп сыягы, эстегенде жаратканын Кудайын. Кулагымда азыр деле ал сөздөр, күнү бүтсө ала кетпейт тапканын, кепин короп, эки чарчы жер тиеп, өлгөн байды билемиң жер катканын. Баатырды да аябаган кара жер, ханда барган, кулда жаткан муздак жер, жер төшөнүп, топуракка айланып, аалымдагы илим позда жаткан жер. Перилер да ачарбакка айланып, сулуулукта жерге жатат жайланып, көрүстөнүнөн табат пенде өз үйүн, ажал келип, жетелесе жай алып. Бул жалганда түркүк болбойт адамзат, күнөөйбө бирөөлөрдү жамандап, акыр бир күн өмүр бүтөт эстей жүр, абайлагын тартып турса арамжак. Кыргызым, кыргыз уулу манас айткан добушуң, күркүрөткөн улуу кыргыз конушун, Кабылан Манас баянны жашоодо көөгө салган легендарлуу комузуң. Санатыңа Манасты бүт батырып, саңжыраңда урууларың жаңырып, санаксыз доор саргайбады тарыхтан, сай-сайларда кыргыз изин калтырып. Кырк өрүм жаз кыргыз кызга жарашат, кыйма калпак кыргыз уулун баалашат, кызыр колдоп тукум өсүк кылымдан, кыркатоодо жигиттер ат чабышат. Ат ойноткон кыргыз жигит тоодо өскөн, акылы курч аталардын сөзөктөм, айга теңеп аялдарын сыйлашкан, арстан мүнөз уулдарга кыш көктөм. Кылым коштоп Айкөл Манас баяндуу, кармаштарда көк асаба аяндуу, кемтиги жок чок кармаган чоролор, кыраан кыргыз өлбөс изи бараандуу. Апам жыттанган күндөр. Жайлоодо жүргөн кезде апакебай, уйсаасаң мага калып торпок тартмай, түйшүгүң түгөнбөсүн түшүнбөпмүн, ар күнү казанга ысык нанды жапмай. Очокто арча отун күйсө чарт журт, казанга түркүн тамак асчу элең, чабатын каймак сүртүп бышырчусуң, таңдайда тамшанып даам татчу элем. Береке ашып ташып турар эле, чыптада толуп сүзмө куруттарың, кыш бою түгөнбөгөн карын майың, апаке ошол даамды унутпаймын. Сайдагы кумга жуусаң ак казанда, жаркырап кылар эле таң азанда, өзүңдөй болуп жумуш кыла албадым, миң ирет миң кайталап жасасам да. Кымыздык терип келип коктулардан, чүкүрү ышкын издеп тоого чыксам, балалык күндөрдү эстейм сен жыттанган, азырда кубат алам кымыздыктан. Аңкыган түркүн гүлдөр, ал кездеги кулунтай эстен кетпейт белестеги, жайлоого барсам сенин жытың калган, алмаш кыз сырым сенсиң сезимдеги.
Кыргыз адабият чөйрөсүндө негизи көптөгөн акындар жашап өткөн, дагы деле чыгып жатат мыкты чыган акындар. Бирок алардын профилин сырттан караганда, чыгармачылыгын окуп жатып, ырларын окуп жатып, ал эми сизди мисалы үчүн ырларыңыздын топтобу менен таанышып туруп, жыйынтыктап айтканда кандай акын деп өзүңүздү сырттан баа берет элеңиз? Мен деле ар түрдүү тематикада ырлар жазып жүрөм, бирок көбүнчө окурмандарым сиздин философиялык оюңуз терең, жазган ырларыңыздан философияны көрөбүз деп айтышат. Мен ойлойм, ушул жан дүйнөмдө бар нерсе ушул философиялык мааниге багытталган окшойт деп. Канатчан үмүт, жыл жаңырды, айда жаңы, күн жаңы, атты кайра жашоонун ак гүл таңы, үмүт деген бийиктеги ак шоола жаңыруудан жаралгандай ыр жаңы. Хандагы үмүт журт камынын айласы, байдагы үмүт көбөйгөндө акчасы, ишкер ойлойт жакшырса деп өндүрүш элге тийсин деген максат пайдасы. Башчы ойлойт жамаатына жагууну, дыйкан ойлойт жерден пайда табууну, малчы болсо малдын башы өссө дейт, байкуш бирөө эптеп бирөө багууну. Сүрөтчү ойлойт мыкты сүрөт жаралса, акын ойлойт кана эргүү таба алса, жан дүйнөнү жарды кылбай жүрөктөн букка айланган ыр саптарын жаза алса. Ырдагысы келет ырчы туш болуп, эргүүлөргө кудум булбул куш конуп, ырдап турса ашкан үмүт болобу, эл алдында жылдыз болуп кут конуп. Нарист ойлойт оюнчук көп болсо, оюн бүтпөйт эрте кечке ойносо, өспүрүм да эр жетилип элине кызмат кылуу аруу тилек болжосо. Жаш тилеги инсан болуп жетилүү, карыялар урмат сыйда тетилүү, бийиктеги бир чекитти шоолага баары умтулат, тоскоол болбой энтигүү. Тилектерге жеткирсе экен жараткан, кем койбосун пенде затын максаттан, дүйнөдө тынчтык арнап дайыма, эл үмүтү болсун темир канатчан. Келиңиз анда көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, өзүңүздүн ушул алдыдагы бир топ китептерим чыгаруу босогосунда турат деп жатасыз. Мына ушул иштер боюнча айтып берсеңиз, жакшы идеяларыңыз менен бөлүшсөңүз. Жаңы китебимди чыгаруу маселесин 2 жылдан бери эле даяр кылып алып жүрөм. Буюрса ошол дүйнөмдүн кыйкырыгы аттуу китебим жакын ортодо жарык көрүшү керек. Буюрса жаңы китебим чыкса, ушундай бир жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрөм, ырларым менен кенен бөлүшөм. Ошол интернет сайттарда дагы кеңири чыгарам деген үмүттөрүм бар. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушун менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.